Сот департаментинин кызматкерлери Говори ТВнын журналисти Гүлназ Мединованы күч менен соттун имаратына чыгарып салышты. Бул тууралуу аталган басылманын жетекчиси Кайргүл Урумканова социалдык баракчасына жазды. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Кемпироват ишканасы боюнча жапырт кармалгандардын баш коргоо чарасы каралат. Журналист аны чагылдырууга барган деп жазган ал. Кечээ 1-майда пара-дзюдо боюнча Азия чемпионатына катышкан Кыргызстандын курама командасынын мүчөлөрү Бишкек шаарына келишти. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Спортчуларды Манас эл аралык аэропортунан спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын өкүлү Мадымса Түлеген спортчулардын күйөрмандары жана жакындары тосуп алышты. Азия чемпионатында кыз келиндер арасында 48 кг салмак категориясында катышкан Хайткон Хусан кызы финалдык беттеште өзбекстандык спортчу Фатима Таирова менен кес келип, аны 10-0 эсебинде жеңип, Азиянын чемпиону болду. Ал эми Региана Саламатова 48 кг салмакта коло байгеге ээ болду. Эркектер арасында 60 кг салмак категориясында Алихан Жумагулов, Темирлан Абдукаримов, 73 кг салмакта Мамат Ибрагим Суранов коло медаль тагынышты. Белгилей кетсек, аталган мелдеш 26 апрель күнү башталып, 1-майда жыйынтыкталды. Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Каракоо айылында уйдун тилин белгисиз адамдар кесип кетишти. Бул тууралуу аталган айылдын тургуну Камчыбек Султанов Турмуш басылмасына билдирген. 2023-жылдын 22 апрелинде Осмон Акун көчөсүнөн Тууюн деп калган бооз уй жоголот. 27 апрель күнү Болот аттуу кошунам ошол көчөнүн башынан уйду таап үйгө айдап келет. Ошол эле күнү уйга жем чөп салсак жебейт. Эртеси 28 апрель күнү уй тууйт. Анан торпогун жалаш керек да. Эч нерсе кылбайт. Байкелери чакырып туз берип жалатала дегенде уйдун оозунан четинен кан чыкканын көрүп калабыз. Анан балдарды чакырып келип уйдун оозун ачканда тилин түбү менен кесип салышканын көрдүк. Ошентип уйду туудуруп, анан союп, чучук сасоого эт алган адамдарды чакырып 1000 сомго сатып салдык. Мен шок болуп отурам. Куйрук менен кулак кескендер бар эле, тил кескен эмне деген шумдук. Айылдагы туугандардын баары дүң болуп жатышат. Өчөшүп жүргөндө эле душманым жок. Бул окуя боюнча милицияга арыз жазып кайрылдык, деди ал. Нарында 7 жаштагы кызды өлтүрүүгө шектелип кармалган 64 жаштагы жаран 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда шектүү кылмыш жасаганын мойнуна алган. Учурда тергөө уланууда. Эскерте кетсек, 28 апрелде саат 21:00 чамаларында милицияга Нарын райондук Орто Нура айылынын тургуну кайрылып, кызы ошол күнү саат 12-де мектепке кеткен бойдон дайынсыз жоголуп жатканын билдирген. Ошол эле күнү айыл эли издөө иштерин уюштуруп, саат 22:10 чамасында айылдагы кароосуз калган үйдүн ичинен кыздын сөөгүн табышкан. Сыртынан кароо жүргүзгөндө күч колдонулган белгилери аныкталган. Милиция тарабынан кылмышка шектүү делип 64 жаштагы айыл тургуну кармалган, ал мас абалында болгон. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Лейлек районунун Андарак айылындагы Манас атындагы орто мектебинде 386 окуучу жана айыл тургундарынын катышуусунда Манас айтышты. Иш-чара Улутум Кыргыз, Ураным Манас аталышындагы Манас эпосунан үзүндү айтуу сынагына алкагында уюштурулду. Кыргызстанда казино ачууга биринчи лицензия берилди. Лицензия Гранд Казино жоопкерчилигин чектелген коомунан берилген. Экономика министрлигинин алдындагы финанс рыногунун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы билдирди. Гранд Казино жоопкерчилиги чектелген коомуна лицензия берүү үчүн мамлекеттик бюджетке 84 миллион сом каражат түштү деп билдирди. Финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы. 2022 жылдын 22 июнунда парламентте Кыргызстандагы оюн-зоок иш жөнүндө жана оюн-зоок ишинин маселелери боюнча айрым актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору добуш берүүгө коюлуп, көпчүлүктүн колдоосу менен кабыл алынган. Ошол эле жылы 30 июнда өлкө башчысы Садыр Жапаров аталган мыйзамга кол койгон.